Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасы өлкөнүн экономикалык ландшафтын түзүүдө негизги ролду ойнойт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Соода өнөр жай палатасынын 65 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Минкап төрагасы Маараке менен куттуктап, экономиканы өнүктүрүүдө жана ишкерлерди колдоодо Соода өнөр жай палатасынын маанилүү миссиясын белгиледи. Бул маанилүү институттун атын Соода өнөр жай жана палата деп 3 бөлүккө бөлүү менен анын терең маанисине көңүл бурду. 3 элемент бир механизмди түзөт. Соода өсүштү камсыз кылуу жана рыноктон суроо талабын канааттандыруу үчүн сапаттуу өндүрүлгөн товарларга муктаж. Өнөр жай өз кезегинде өндүрүштү кеңейтүү жана анын мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу үчүн өнүккөн соода тармактарын жана жаңы рыноктарды талап кылат. Ал эми палата соода менен өнөр жайдын кызыкчылыктарын байланыштырган, алардын өз ара аракеттенүүсүн колдогон жана жалпы экономикалык өсүшүнө салым кошкон координациялык борбордун ролун ойнойт, деди Акылбек Жапаров. Ал Соода өнөр жай палатасы жакынкы келечекте экономикалык өсүштүн жана кызматташтыктын күчтүү куралы болуп, өлкөбүзгө олуттуу ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүндүк берерине ишенимин билдирди.